Assalamu alaikum туғандар. Мен бүгін Паспелихаға келдім. Бүгін 25 декабрь 23 жыл. Достор, бұға чейін поселок имени Мамонтовадағы жайлашқан үйлерді жария қылып шығарғанмын. Виктор Ивановичтің үйіні бірінші болып шығарғам. Ал жақта мен тақстықтабай албетте тартып шығарғам, айтып жүргем ошол видеода дағы. Жайты барбы жоқпы білбейм, бұл кіші бар деп жатат, бирок мен көп ишенбейм. Себеп мен өзім тақтабай тұрып, билбей тұрып айта албайм бұл кішіні. Чындық айтып отабы жоқпы. Ошода дағы кимге үй керек болса деп шығарып койгом. Андан кейін дағы көп үйлер шықты. Буюрса поселок имени Мамонтовадан. Азыр мен Паспелихада районный центрда турам. МФЦга келгем. МФЦден буга чейин ошол Мамонтовадагы үйлөрдү чыгарып, сатылган үйлөрдүн документтери даяр болду, достор. 1-2 документ даяр. Буга чейин да экөө даяр болгон. Аларды ээлерини күтүп турат. Ээлери буйрса келип калат. 7 үй сатылды. Поселок имени Мамонтова менен жанында кошуна кичинекей ошол поселок имени Мамонтова караштуу Крутой Яр деген айылдагы документ чыкты. Бул таластык байкеники, Эсенкул акеники. Документи чыкты, мына даяр. И буга чейин 310 миңге сатылган үй поселок имени Мамонтовадагы үй дагы буйрса документи чыкты. Ал Зайлабидин акага тиешерлүү. Сахалинден туруп Зайлабидин ака үйдү алып койду. Буйрса ал документи даяр болду андагы. Буга чейин мен видеолордо айтып келгем, ошол Виктор Ивановичтин үйүнү алып атканда, сатып атканда, тартып атканда видеону айтып кетейин, ошол үй дагы эле сатылып элек. Ким алам десе баасын бир аз түшүрүп койгон. Жайты жок, барбы билбейм деп. Азыр мен так билем, жайты бар. Өкмөттүн жайты 2 жылдан бери жөн эле турат экен. Себеп элдин малы жок. Элдин малы жок, себеби койчу жок, малчы жок. Малчы жок болсо уйларды, койлорду сатып салат экен адамдар. Албетте сатат да. Малчы жок болсо өздөрү караганга эмеси жок, эч кандай бир калоосу жок. Анан дагы мен айтып кетейин. Азыр эми ошол чөп жасаган адамды тактап, ошондон кийин Виктор Ивановичтин үйүнүн тарткандан кийин тактап, билип, жайты барбы жокпу, ошондо билип туруп, анан видеолор чыгаргам. Үйлөр көбү сатылды. Азыр эми ошол поселок имени Мамонтовада дагы үйлөр көп, аябай көп сатууга чыккан. Анан биздин жарандардын чөнтөгүнө жараша эмес үйлөр көп сатылып атат. Ошого мен чыгаргандар көбүнчө ошол 200, 155, 250, 300, 350 миңдик үйлөр, 380 миңдик үйлөр эле чыгып атат. Ошол поселок имени Мамонтовадагы жайыт бекер жатат экен. Чөп жасаган адам бар экен. Жем бар, бекер ошол баягы 1000 рубль, 1,5 миң рубль КамАЗы менен сатып аткан бар экен. Кенен эле адамдар үйдү алып атат. Мына документ Зайлабидин аканыкы бул. Бул аты Эсенкул акеники, таластык. Зайлабидин акабыз Сахалинден туруп алып койду, доверенность жөнөтүп кадимкидей эле. Дагы ал жерден биздин Самат ака оштон болот. Самат акабыз алып койду. Ал Москвадан туруп алган. Москвадан туруп. Самат аканын документтери среда күнгө боло турган болду. Себеп ар кандай бир үйдүн дагы өзүнүн бир кандайдыр бир кичинекей маселелери чыгып калат экен. МФЦга келгенде мыносу жок экен, мыносу жок экен. Себеп ал ээлери дагы юридикалык бир өзүнүн билими жок болгондуктан көп нерсени билбестиктен кылып коет, ката кылып коет, же такыр эле билбейт адам. Ал билбестиктен ошондой маселелер түйүлүп, кайра кетип калабыз, кайра келебиз, ошондой келди кеттилер анча-мынча чыгып калат. Кээерки мезгилде сылык тунук кетет, ачык айкын кетет. Кээерки мезгилде ушундай тышак кыңгырдалар бар. Бирок аны дагы биз чыдап, сабырдык менен жасап, чуркап, мен ошону жасап, чуркап, жүгүртүп, алар менен алып барып жеткизип, кыскасы, биякта өтө көп менет бар бул нерседе. Эмгегим бар менин. Жеңиш ака бар дагы Сахалинден. Ал кишинин документи саат 12ден 20 мүнөт бүткөндөн кийин тапшырылат. Буйрса бүгүн себеп договор купли-продажаны жасап койдук, тапшырып койдук МФЦден. Эми Росреестр деген бул биздин мамлекеттик каттоо мекемеси деп айталат биздин Кыргызстанда. Биякта Росреестр деп айталат. Ошол Росреестрга документтерди саат 12ден 20 мүнөт
өткөндө катталып койдук кезекке. Ошол документтер мына ушу биздин МФЦде тапшырылат буюрса, достор. Жеңиш аканыкы, бул Сахалиндан туруп алынган үй. Анан Самат аканыкы эми среда күнү тапшырылат. Азыр келдик эле, бир аз кичинекей дагы бир маселе чыгып калды. Ал маселени чече турган болдук. Чечип туруп, анан ошол среда күнгө катталдым. Буюрса среда күнү дагы тапшырып коебуз. Виктор Ивановичтин үйүнү сатып элек. Ким кызыкса ошону көргүлө. Видеолордо 410 миң деп турат, бирок ал баасын түшүрүп койду. Баасынан 30 миң түшүрдү, 380 миңге берем деп турат. Үй даяр, кирип жашасаңыз болот. Малканалары бар, жайлоосу бар, жайыты бар, дагы эмне дейин, жем чөп даярдаган адамдар бар. Достор, кимге эме болсо, кызыктуу болсо, чалыңыздар. Бүгүн дагы 2 видеону чыгарып, тартып чыгарам буюрса. Достор, буга чейин поселок имени Мамонтовада бир эле үй сатылган болчу. Эми мына 7 үй сатылды. Документтерини чыгарбаган себебим бир өздөрүнүн алардын ээлердин жеке ойлору бар. Алар чыгарба деп коет. Ошого чыгарган эмесмин. Мына даяр документтер колумда буюрса, даяр документтер. Достор, сизге дагы керек болсо, үйлөр поселок имени Мамонтова болсо дагы, сиздерге жаккан үйлөр болсо, сиздер эгер алыстан туруп келе албай калсаңыздар, мага чалыңыздар. Келишим түрдө алыстыгына карап, менден алыстыгына карап, мен эмгек акымды айтам сиздерге. Мага жакын ортодо болсо, мен ошол эле 30 миң рубль эле алам. Чуркаганыма 3-4 жолу келип кетишке туура келет, себеп бунун иштери көп. Ал мисалы райондон сиздерге жагып калса, биздин райондон үй жагып калды. Мен аны текширишим керек, билишим керек, барышым керек, көрүшүм керек. 2 үй тандасаңыздар, 2 үйдүн мен барып чалып туруп, алдын ала барып видеого тартып сиздерге жөнөтөм. Сиздерге жага турган болсо, мен ошол албетте үйдү сиздерге доверенность аркылуу алып бергенге даярмын. Келишим түрдө менин кызмат акымды айтып койдум. Эгерде менден алысыраак болуп калса, албетте ал акчага кошулат. Себеп ал жака бир жолу барып иш бүтпөйт. Ал жактан 4 жолу барып келишке туура келет. Ашып кетсе 5 жолу, аз болсо дагы эң азы 3 жолу келип кетишке туура келет. Ошол достор, кимге кызыктуу болсо, чалыңыздар, жазыңыздар. Ким бирөө бир жерде Алтайский крайда үй жер көрүп калган болсо, чалыңыздар. Кыргыз жарандыгы болсо дагы алса болот. Көп адамдар сурайт. Жер үйдү алса болот. Бирок границага жакын жайлашкан үйлөр сатылбайт жарандыкка. Анан сельхоз назначение деген баягы чоң-чоң гектар жерлер дагы арендага гана берилет. Кыргызстан жарандыгына. Калган орус жарандыгы адамдар болсо, аларга дагы сатса болот, алса болот. Эч кандай тоскоолдугу жок. Дагы кайталап кетейин. Үй жеке үй турса, 20 сотик жери менен Кыргызстан жараны алса болот. 30 сотик жери менен алса болот. Ал эч кандай тоскоолдугу жок. Кыргызстан жарандыгы менен любой үйдү алса болот. Границага жакын болбош керек. Любой райондо алса болот. Гектарлап жер алам десеңиздер, аны жеке менчикке ала албайсыздар. Арендага 49 жылга алсаңыздар болот, достор. Сиздерге кандай десем, ден соолук. Бүгүн 25 декабрь. Барыңыздарга салам. Жалпы Кыргызстанга жана жалпы кыргыздарга, Россияда эмгек сүргөн адамдарга дагы биздин менин башка Өзбекстан, Тажикстан көрөрмандарыма дагы сык салам.